Бишкек шаарында пробка маселесин чечүү багытында кандай шарттарды кылып атасыздар жана перспективада кандай кылса болот деген оюңуздар бар? Кайсы маселени? Бишкек шаарындагы пробка маселесин чечүү. Бишкек шаарындагы пробка маселеси боюнча бул жагдай мындай болуп атат да, өзүңү Бишкек борбор калабыз, ушу пропускная способность улично-дорожной сети деп коет. 40 000 автоунаага ылайыкталган да жолдору. Бирок өзүңөргө маалым болгондой, биздин борбор калабызда бир 500 000ден ашык автоунаа бар. Ошондуктан биз мындай жалпак тилде айтканда, канчалык биз светофордун объект коюп болсок дагы, канчалык биз көчөлөрдү мэрия ремонт кылып чоңойтуп атат. Бирок биздики эң биринчи проблема бул стоянка жок. Анткени канчалык биз көчөнү чоңойткондо деле эки бетинен стоянка жок үчүн элдер айласы жок коет. Баягы узкий хуш болуп калат жол. Ошондуктан баягы эле пропускной способность болот. Ошондуктан биринчиден бул деген транспорттун развязкаларды салыш керекпиз. Экинчиден болсо стоянка маселесин чечишибиз. Андан тышкары биздин башкармалыгыбыз болсо ушу Япониялык Kyosan Technology деген компания менен меморандум түзүп иштеп чыкканбыз. Ал боюнча ушу жана зеленый волнаны өткөзүп 8 миллион доллар болот экен. Ал боюнча бүт өкмөттөн, Минфинден одобрение алып туруп, жанагы жайка аркылуу эмнеги жылкыга деп киргизип сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Буюрса быйыл бүтүрөбүз деген үмүтүбүз бар. Айткан себеби сунушта, мына аянтта площадьта билесиз, знак бар, саат кечки 7ден эртең мененки 7ге чейин өтпөйт дегенчи. Демек знактарга временной койсо болот экен да. Эртең менен бүт пробка үстүдөн ылый айдайт. Кечинде ылдыдан өдөгө кетебиз да. Меске бир эле пример айтам, чүй менен кетип атканда филармонияга жетпей солго бурулуу жакты аябай чоң пробка. Эгерде экинчи линия менен саат кечки 5ден 8ге чейин экинчи линиядан бурулганга уруксат берүү дегенди киргизип койсоңуз, ошол жерден бир топ пробка азаят эле. Это реалдуу нерсе да. Ушундай нерсе кылганга болобу знактарга койгонго? Анткени кое атпайсыздарбы? Жана мен айткан токтомго киргизе аласызбы ошону? Коюңуз. Албетте, ага киргизсе болот. Биз дагы дополнительный обследование кылып, ушу транспорттук потокторду карап чыгалык, кандай кылсак туура болот. Анткени мен дагы бир жолу айтып кетем, бизде транспорт көптүгүнөн ушу светофордон фазадностун өткөзөбүзбү же приоритетин алмаштырып же убактын алмаштырганга деле болбой, бир жагына көбүрөөк болсок экинчи жагы пробка болуп калып атат да. Просто машина көптүгүнөн. Ушундай нерселерди бир карап койсоңуз, час пик убагында временной отрезокто карап чыгабыз. Ошол эле Акунбаев менен өдө кетип атканда, проспект Мира менен Акунбаевга жетпей билесиз. Плюс ал жерде 3 машина бата турган кылып койгондо фактически 4 батса болот. Но лишь бы жанагы камерага түшүп нарушение кылыш үчүн кылганда болуп калганда, хотя фактически 4 жөн эле атат. Ошол сыяктуу нерселерди карап койсоңуздар, эми жөн эле сунуш бойдон бияктан калып эле эске алабыз эмес. Реалдуу түрдө мага жообун алынды, бул сунуш же алынган жок деп мага сөзсүз түрдө жооп берип коюңуздар. Анан реалдуу түрдө карап берип коюңуздарды өтүнөм. Рахмат.